Уюмуңуздун Office 365 же SharePoint серверине жазылуусунун бир бөлүгү катары сиз файлдарыңызды OneDrive'га сактап, андан соң аларга каалаган түзмөктөн кире аласыз. Баштоо үчүн веб-браузерден OneDrive'га өтүп, Office 365ке кириңиз жана тиркемени ишке киргизгичтен OneDrive тандаңыз. Эгер сиз Office 365ти колдонбосоңуз, администраторуңуз берген веб-даректи колдонуңуз. Файлдарды кошуу үчүн кошуу баскычын басыңыз же компьютериңизден түздөн-түз OneDrive'га сүйрөңүз. OneDrive файл түрлөрүнүн кеңири спектрин колдойт, андыктан сиз каалаган нерсени жүктөп жана көрө аласыз. Бөлүшүүнү тандамайынча бардык файлдарыңыз купуя. Уюмуңуз уруксат берсе, файлдарыңызды уюмуңуздан тышкары өнөктөштөр менен бөлүшө аласыз. Белги жана сүрөттөмө сиз бөлүшкөн файлдарды көрсөтөт. Кесиптештериңизге түзөтүүгө уруксат бергениңизде, сиз бир эле убакта офис документтерин каалаган жерден, жумуш компьютерден же ал тургай мобилдик телефондордон интернет аркылуу түзөтө аласыз. Файлдарды OneDrive'га сактоо аларды коопсуз жана каалаган жерде браузер же Android, iOS жана Windows телефондоруна жеткиликтүү OneDrive тиркемеси аркылуу жеткиликтүү сактайт. Сиз жол үстүндө да файлдарды кошуп, уюштуруп, бөлүшө аласыз жана орнотулган офис тиркемелери менен мобилдик түзмөгүңүздө офис документтерин түзөтө аласыз. Ошондой эле OneDrive'ты компьютериңиз же Mac менен шайкештирсеңиз болот. Андыктан офлайнда болгондо да файлдарыңызга кире аласыз. Офлайн режиминде файлдарыңызга өзгөртүүлөрдү киргизсеңиз, OneDrive менен кийинки жолу туташканыңызда ал өзгөртүүлөр автоматтык түрдө шайкештирилет. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн aka.checkit.ms/learn OneDrive дарегине өтүңүз.